Ал түрмөгө отуруп чыккан ата эне эртең ал ошо баласын жакшы көрүп калбайт. Дагы күчөйт, эрегишет дагы. Дагы кара мөртөстүк кылат, жаман иштерге барат дагы. Суроо пайда болуп атат да. Булар ошо алиментти 1000 сомдон 3000 сомго чейинки төлөй албай жүргөн алименттерден качып жүрүшсө, кайра 50 миңден 100 миңге чейин айып пул салсак, канчалык деңгээлде бул өзгөрүш ошо иштейт деген суроо да. 3 жылдан 5 жылга алып барып коюп, ал киши ал түрмөдөн чыккандан кийин да төлөбөйт, түрмөгө баргандан кийин ал киши дагы бузулат. Көп кишинин тагдыры дагы Зарема айым талкаланып калат. Сөз Аида Исатбек кызына берилет. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Мынакей азыр сиздер кылмыш жаза кодексинин 178 беренесине өзгөртүү киргизип атасыздар да. Ошо өзгөртүү киргизген өзгөртүүңөр ишке ашабы деген суроо. Неге дегенде, мынакей азыр алып келип аткан мыйзам долбоорунда соттун чечими негизинде ошо өзүнүн баласына алимент төлөбөй качып жүргөн ата энелерди 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү иштери же болбосо 50 миңден 100 миңге чейин айып пул салышын сиздер сунуштап атасыздар да. Анан ушундан улам суроо пайда болуп атат да. Булар ошо алиментти 1000 сомдон 3000 сомго чейинки төлөй албай жүргөн алименттерден качып жүрүшсө, кайра 50 миңден 100 миңге чейин айып пул салсак, канчалык деңгээлде бул өзгөрүш ошо иштейт деген суроо да. Аида Исатбековна, саламатсызбы? Аида Исатбековна, бул мыйзам долбоору Конституциялык соттун чечимин ишке ашыруу үчүн иштелип чыккан. Конституциялык сот өзүнүн чечиминде, мен окуп кетейин, 178 беренесинде белгиленген колдонуудагы укуктук жөнгө салуу жазык жоопкерчилигинин максаттарына жетүүнү камсыздабайт деп белгилейт. Анткени ал жазалардын бир нече, анын ичинде квалификациялык ордотуучу белгилер боюнча каралган дифференцияланган жазаларды дайындоо механизмин камтыбайт деп каралган. Ошондуктан биз бул мыйзамды иштеп чыкканбыз. Азыркы учурда деле колдонуудагы редакцияда ошол бул жерде деле айып пулдар бар. Коомдук иштерге же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына жазаланат деп ошондой нормалык ченемдер азыр эле бар. Биз просто буларды күчөтүп болгон нерсе ошо Конституциялык соттун чечимин ишке ашыруу боюнча. Өзүңүздөр билесиз, конституциялык мыйзам ылайык Конституциялык соттун чечимдери ишке ашырылыш керек. Туура айтып атасыз, Зарема Аликовна, ишке ашырыш керек деп. Бирок деген биз иш жүзүндө көрүп атпайбызбы ишке ашпай атканын. Мынакей эгерде алсак элементарно соттун чечими менен атасы баласына 3000 сомго чейин алимент төлөш керек деген сот чечим чыгарып берип атат. Андан кийин соттун чечимин сот аткаруучуга өткөрүп берет да, ошону текшергиле, ошо иш алып барабы, алып бара албайбы деп. Бирок бүгүнкү күнү бизде деген канча деген орусча айтканда матери одиночки ошо алиментти ала албай канча деп чуркап жүрүшөт. Анан азыр бул мындай болуп калат да, шаблонный эле өзгөртүү киргизип атабыз да, анан ошончу ушундай суроо пайда болуп атат. Азыр биз бул өзгөртүүнү кабыл алсак, мыйзам долбоору ишке ашса, күчүнө кирсе, канчалык деңгээлде бул мыйзам иштейтпи деген суроо болуп атат. Аида Исатбековна, можно я вам на расвительде жооп берейин? Я думаю, это такой вопрос, и я, и вы задаемся этим вопросом. Насколько этот закон работает, насколько вообще действующая норма Уголовного кодекса сейчас работает. Что он не будет работать. Я просто думаю, может быть, мен сунушум да, сунуш катары сунуштайт элем. Азыр деген алиментке, когда баланын энеси алиментке сотко кайрылганда, сотко атасы деген справка алып келет экен. Иштеген жерден канча сом акча табат деген. Анан бүгүнкү күнү тилекке каршы ошо мындай орусча айтканда приносят поддельные справки, скажем, там, где указывается сумма в размере 5000 сом. И я бы хотела бы вот наоборот, да, рассмотреть это дело и, как говорится, предложить вносить в другом характере изменения. Может быть, алименты платить не от суммы зарплаты, а от... Вот сегодня у нас минимум... Да, по прожиточному минимуму. Вот.
Может быть, вот такой вот вариант надо рассмотреть? Аида Просто не вижу смысла сейчас, да, вот эти вот изменения выносить. Почему? Потому что, я еще раз повторюсь, мы сейчас предлагаем их штрафовать от 50 до 100 тысяч сомов, либо от 1 года до 3 лет, да, исправительными работами. Но я еще раз повторюсь, к сожалению, есть родители, одиночки матери, которые не могут от своего бывшего супруга получить алименты в размере там, от 1 тысячи до 3 тысяч сом. Аида Исатбековна, по поводу вообще проблемы с алиментами, мы сейчас взяли в проработку этот вопрос, комплексно будем его рассматривать. Вот эти вот вопросы, которые вы поднимаете, мы видели ваше обращение, оно тоже к нам пришло. Мы все вот эти вопросы мы постараемся в течение 2024 года предложить, ну так сказать, реформу, да, этой системы выплаты алиментов. Спасибо вам большое, что принимаете все наши предложения. Вы правильно подметили, мы тоже сейчас в этом направлении. Суроо үчүн сөз Жумабеков Дастанбек Артипековичке берилет. Рахмат, эми мен ойлойм бул мыйзам Алмаз Акымжанович мындай чересчур аша чабып кетиптир да. Эми кандай кабыл аласыздар билбейм, бирок мен өзүм ой пикирим айтып коюшум керек. Эми 3 жылдан 5 жылга алып барып коюп, ал киши ал түрмөдөн чыккандан кийин төлөбөйт, түрмөгө баргандан кийин ал киши дагы бузулат. Ал жерден хуже болуп чыгат ал киши. Жакшы тарбия албайт ал жерге баргандан кийин. 10% жакшы болуп чыгышы мүмкүн, 90% ал жерге баргандан кийин башка ой менен чыгат. Биз коомчулукту дагы бузабыз. Да, башка жолун карайлычы, моралдык жагын карайлы. Моралдык. Эгерде шартты төлөй албай атса, анда мамлекет ошол балдарга анда пособиясын көтөрүп берсин анда. Ал төлөй албай жүргөн кишинин моралдык жагын карайлы, элдин алдында, коомчулуктун алдында башка бир мыйзам жолдору менен алып чыгалды да. Башка мыйзам жолдору менен. За границага чыга албасын, же болбосо кредиттерге мындай доступ ала албай тургандай, же машина айда албай тургандай кылалы. Моралдык жактан алып чыгалы. Анан кийин көп ата-энелер эмне үчүн пособие төлөй албай жүрөт? Алар өздөрүнүн курсагын бага албай жүргөн ата-энелер да бар да. Да, качып жүргөндөр да бар. Умышленно. Бирок алар аз пайызда. А көпчүлүгү жанагындай пайыз менен мондай сиздин алып келген мыйзамга 3 жылдан 5 жылга алып барып аны камап коюу. Буну соттор биз кабыл алып берип койсок, соттор алар мыйзам аткара берет. Бирок көп кишинин тагдыры дагы заримайым талкаланып калат. Башка жолго өтөлүчү. Азыр башка жолдорду толтура. Мен оюм ошондой да, ошондуктан могу жерге алып келип азыр биз коомду ушу алимент төлөбөй жүргөн ата-энелерди, атасын же апасын тартипке чакырабыз деп бул мыйзамда кабыл алып берип койсок, биз коомду дагы бузабыз. Моралдык жактан бузуп салабыз өтө. Коркуп кетпейт. Стан Артипекович, бул Конституциялык соттун чечимин ишке ашыруу үчүн иштелип чыккан бул мыйзам долбоору. А эми сиз айтып жаткан башка механизмдерди кароо үчүн мен уже айтып кеткендей, юстиция министрлиги өзүнүн иш планына киргизди бул маселелердичи, алимент төлөмдөрдү системасын жакшыртуу үчүн. Ошо 2024 жылдын ичинде биз иштеп чыгабыз ошо өзүбүздүн сунуштарыбызды бул маселе жөнүндө. Зарима, 3 жыл деген Конституциялык сот берди ушундай мөөнөт деп. Биз Конституциялык сот менен макулдаштык, Жогорку Кеңештин соту менен макулдаштык. Бул Жогорку сот менен макулдаштык, Конституциялык соттун макулдаштык бул мыйзам долбоорду. Эми 3 жыл деген сиздерден чыкты да, Минюстан. Алар бере албайт да. Алар ушул мыйзамды туура келтиргиле, шайкеш келтиргиле деп гана берет Конституциялык сотчу. А мондай штрафтарды, мөөнөтүн аныктоо бул сиздердин элге түшкөн сунушту. Эми ошо жагын ойлонуп карап коюңуздар. Ал түрмөгө отуруп чыккан ата-эне эртең ал ошо баласын жакшы көрүп калбайт. Дагы күчөйт, эрегишет дагы. Дагы кара мөртөстүк кылат, жаман иштерге барат дагы. Үй бүлөлүк биз немени талкуулабыз муну. Ошондуктан мен ойлойм, Алмаз Акымжанович, карап койсоңуздар, бул өтө мына көңүл бура турган маселе деп ойлойм да. Стан Артипекович туура айтып атасыз. Анан
Эми соттун чечим, Конституциялык соттун чечиминен талап болгондон кийин иштеп чыктык. Баягы сиз айтып аткан нормаларды, срокторду экинчи окууда карап чыксак болот. Сөзсүз түрдө карайбыз. Сиз менен макулдашабыз. Рахмат. Рахмат.